Кыргызстан кайрадан дүйнөнүн көңүл борборунда. Эл аралык маалымат каражаттары бир нече күндөн бери биз тууралуу байма-бай жазып жатышат. Бул ирет кеп митинг же революция тууралуу эмес. Бул ирет кепти президент Садыр Жапаров менен саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ачылышы кызытты. Президент экөөбүз кайнатып атабыз. Экөөбүз кайнатып атабыз, андан башка кимдер бар? Мен сизге көрсөтүп атам да. Зияны жок. Не, секундочку, корни, я же говорю, единственный человек, который определяет сейчас дозу, это президент. Я ему смотрю и не могу тоже определить, потому что каждый корень есть свои плюсы и минусы. Эки аткаминер COVID-19 илдетин жуктургандарды коргошун тамыры менен дарыларын билдирип чыгышты. Илимде аны аконит дешет. Буга чейин табыпчылыкта колдонулганы менен табыптар өтө кылдат болууга чакырып, туура эмес колдонсо, адам мүрт кетерин эскертип келишкен. Бир жылдан ашык убакыттан бери дүйнөнү мүңкүрөткөн коронавирустун вакцинасын жасап чыгуу үчүн ондогон өлкөнүн илимпоздору айлап убакыт коротушту. Анда да вакцина 100% кепилдик бере албайт деп сактанып турушат. Ошол эле маалда кыргыз аткаминерлеринин коронавирусту коргошун айыктырат деген билдирүүлөрү эл аралык коомчулукта дароо тарады. Коронавирусту табыпчылык менен дарылоону Түркмөн президентинен кийин эле кыргыз президенти колго алганы белгиленип жатат. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев электрочайникке жылытып, кружкеге куюп, пресс-конференция учурунда түз эфирде ичип атканы көрсөтүлүүдө. Коргошундун рекламасын президент менен министр өзү баштап берип аткан соң, мамлекеттик телеканалдар тим калмакпы? Ооруканаларга чаап барып, коргошун тамырын кайнатмасын ичип, айыгуудабыз деген адамдарды көрсөтө башташты. Министр Бейшеналиев Спутник агенттигине маегинде ал кайнатманы берерде пациенттен кагаз жүзүндө уруксат албаганын ырастады. Демек, натыйжа терс болуп калса, эч ким жооп бербей коюшу ыктымал. Ошентсе да министр өзүнө бек ишенип турат. Анткени анын айтымында коргошун тамырынын кайнатмасын президент Садыр Жапаров өзү аныктап, кайнатууга көрсөтмө берип жатыптыр. А дегенде физкультурниктин, кийин юристтин дипломуна ээ болгон Жапаров бул табылгасы тууралуу соц тармактарда да бөлүшкөн. Кийинчерээк Facebook президенттин коргошун тууралуу постун өчүрүп салды. Андан кийин билдирүүсү Instagram менен Telegram каналдарында да өчүрүлдү. Бирок видеосу бизде сакталып калган. Видеодо кайнатма жасалып жаткан жерде эч кандай санитардык эреже сакталбаганын көрүүгө болот. Жада калса бирөө да медициналык халат кийген эмес. Ал эми эл аралык стандартты айтпай эле коелу. Эң кызыгы, коргошундун тамыры президенттин резиденциясында кайнатылып жатканы кийинчерээк белгилүү болду. Бул видеода балким ошол жактан тартылган. Бөтөлкөнү кылдат карап көрүңүз. Кайнатманын терс эффекттери же каршы көрсөтмөлөрү тууралуу бир да сөз жок. Анткени дары эч кандай клиникалык сыноодон өткөн эмес. Буга чейин болгону элдик медицина гана табыптар тарабынан колдонуп келген. Дары деп айтуу үчүн тийиштүү текшерүүдөн өтпөгөнүн, а демек COVID-19 дарылоо эффективдүүлүгү тууралуу маалымат жок экенин Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да билдирди. COVID-19 симптомдору пайда болгондо дароо медициналык мекемелерге кайрылгыла. Өз алдынча дарыланбоо өтө маанилүү деп эскертет саламаттык сактоо уюму. Дегеле коронавируска каршы вакцина болобу же башка дарыбы атайын өзгөчө шартта өндүрүлөт. Баары так, дана. Жумушчулар химиялык коргоо костюмчан. Биринчиден өзүн коргоо үчүн. Экинчиден жасалып аткан дары кошулмаларына башка нерсе аралашып кетпеш үчүн. Оорулууну ууландыруу эмес, дарылоо максатындагы иш мына ушундай жүрөт. Бул албетте биздин медицина кызматкерлерине 5тен белгилүү. Кыргыз медиктери ошон үчүн саламаттык сактоо министринин иш аракетин кескин сындап атышат. Дарыгерлер жана эксперттер коргошунду COVID-19 илдетин дарылоодо колдонуу кооптуу деп билдиришет. Соц тармактарда бирөөлөр министрдин отставкасын талап кылса, башкалары анын илимий сыйлык даражаларын алып салууга чакырып атышат. Министрдин компетенттүүлүгүнөн күмөн жаралып жатканда суроо туулат. Алымкадыр Бейшеналиев деген ким? Кайдан келди? Кайда иштеген? Ал саламаттык сактоо министрлигине октябрь окуяларынан кийин келди. Тагыраагы 2020-жылдын 15-октябрында. Саламаттык сактоо министрлигинин расмий сайтындагы резюмесинде Бейшеналиев өмүр бою Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында иштегенин көрүүгө болот. Хирургия кафедрасында окутуучу болгон. 270тен ашуун илимий иштин 9 ачылыштын автору катары көрсөтүлгөн. 37 жылдык хирургдук ишмердигинде 20 000ден ашуун операция жасаган деп жазылып турат. Ошондой эле ал меценаттык жана кайрымдуулук иштери үчүн ак жүрөк белгиси менен сыйланганы көрсөтүлгөн. Өмүр бою окутуучу болуп иштеген адам кандайча меценат болуп калды? Же алардын айлыгы көппү?
Демекчи Бейшеналиевдин бизнес жана башка ишмердиги тууралуу резюмесинде бир дагы кеп жок. Бирок ал бери дегенде 5 уюмдун негиздөөчүсү. Анын бири Беймарал аттуу микрокредиттик компания. Кредит берүү менен алектенери көрсөтүлгөн. Компанияны аялы Замира Кульматова башкарат. Андан тышкары дагы бир Media Farm Info аттуу компаниясы бар. Азырынча эмне иш менен алектенерин тактай албадык. Кызыгы, убагында бул компаниянын негиздөөчүлөрүнүн арасында мурдагы билим берүү министри Эльвира Сариева да болгон. Кийин курамынан чыгып кеткен. Министр ошондой эле Арча Бешик мектеп комплекси мекемесинин да ээлеринин бири. Андан тышкары министрдин аялы Замира Кульматова Париж Ко компаниясынын ээлеринин бири. Компания Ысык көлдүн Чоктал айылында Париж аттуу эс алуу борборун башкарат. Лалафодогу жарыяга караганда мындагы бир коттедж суткасына $80 $150 чейин берилет. Министр Бейшеналиев бизнестен тышкары көптөн бери саясатка да кызыгып келет. 2010 жылы Акшумкар партиясынан талапкер болчу. 2020 жылы Жапаров менен Ташиевдин Мекенчил партиясынан шайлоого барган. Тизмеде 19 болчу. Министр Бейшеналиевдин жүрүм-турумдары илимий коомчулукты эле күмөнгө салган жок. Кайнатма менен коронавирусту жок кылам дегенине карапайым элдин өзү деле ачылып аткан учур. Анда дүйнөдөгү алдыңкы медициналык компаниялар, чыгаан илимпоздор айлап башын оорутпай эле 5 мүнөттө эмнеге уу коргошундун тамырын кайната койбойт? Эгер коронавирусту жуктуруп алсаңыз, уу коргошундун кайнатмасын ичет белеңиз. Комментарийге өз пикириңизди билдириңиз. Биздин каналга жазылып, лайк басып бөлүшүңүз.